эки ач көз эч качан тойбойт. Кууп жүрөт, изилдеп эле жүрөт, көбөйтөйүн эле дейт. Ислам дининде баарын таштап үңкүргө кирип алып намаз окуп жүргөн андай жок шариатта. Тагдырында жазылгандан ашыгын таба албайт эч качан. قال النبي عليه الصلاة والسلام منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. Эки ач көз эч качан тойбойт. Манхум дегени талапкер. Эми ушунчалык деңгээлде талапкер ач көз болуп калган да. Бири илимге ач көз болгон адам илимге тойбойт, экинчиси дүйнөгө ач көз болгон адам дүйнөгө тойбойт эч качан. Сыфат экөөсүнүкү бирдей, ачка, талапкер. Кууп жүрөт, изилдеп эле жүрөт, көбөйтөйүн эле дейт. Экөө бирдей, бирок илимди көбөйтөйүн деген адам жашы канчага жетсе дагы окуп, дагы эле аныктап, дагы эле иликтеп, дагы эле илимин ашырып жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таала дуа үйрөткөн. Rabbi zidni ilma деп дуа кылып жүрдү. Ey Аллах, менин илимимди зияда кыл, ашырып бер. Экинчи адам дүйнө. Картайып калса дагы ушул дүйнөсүн чогултуп, көбөйтүүнүн артынан жүрөт да. Такасур сүрөсүндө Алхакумут такасуру хатта зуртумул макабир. Ушул дүйнөнү чогултуп, көбөйтүү силерди алаксытып койду бүт нерседен. Мүрзөгө жетип барганыңарга чейин. Мындай деңгээлде болбош керек да, ач көз. Илимге макул. Бирок дүйнөгө, себеби дүйнөгө канчалык адам баласы ач көздүк кылбаса дагы тагдырында жазылгандан ашыгын таба албайт эч качан. Ошого анчалык деңгээлде ач көз болбош керек. Турган жеринде ушул акча эле. Сен тагдырыңдагы акча качып кетпейт бир жака. Сен таба албай турган акчаны таппайсың, аны канча кылсаң дагы. 24 саат эмес, 48 сааттык дүкөн ачсаң дагы сен ошого анчалык деңгээлде өзүн кыйнабаш керек дүйнө үчүн. Ошондой бир оору дагы бар. Доктурлар андай кылбагыла дейт. Работоголик дегенчи, алкоголик дегендей, бул ичимдикти көп ичсе, кээ бирлер ушунчалык көп иштейт, акча көбөйт. Анчалык көп иштеген да жакшы эмес. Шариатта үзбөй түнү таңы намаз окуганда жакшы эмес, андай жок шариатта. Ла рахбанията фил ислам. Ислам дининде баарын таштап үңкүргө кирип алып намаз окуп жүргөн андай жок шариатта. Намаз келди, убагын оку, калган убакта эмне? Файда кадайтумус салата фанташуру фил арди вабтагу мин фадлилlah. Намаз окуп бүттүңөр, тарагыла жер бетине, Аллах берген жакшылыктарды чогулткула. Ажылыктан кийин дагы ажылык бүттү, болду, жүргүлө ушул сода сатык кылып нары бери. Мисал, мурда адамдар ажылыкка барганда жакын жердегилер курма бир нерселерин алып барат эле. Ажылык бүткөндөн кийин сатып алып сода иши жүрөт эле. 24 саат намаз окуп жүргөн дагы болбойт өзү. Өмүр бою орозо тутуп жүргөн дагы болбойт шариатта. Кээде ошондой эле дүйнөнүн артынан дагы мынчалык кылбаш керек. Мынчалык деңгээлде. Каниет жакшы сыфат да, алхамдулилlah. Ошого макал дагы бар го. Чындыгы байлык, кайсыл байлык? Көөдөндүн байлыгы, токтугу. Алхамдулилlah, Кудайга шүкүр. Эл катары биринен артта, биринен астында жүрөбүз. Ошо эл катары жакшы. Ошого манхумун фил илми болгон жакшы нерсе. Кайсыл багытта болсо илимде изилдейт, окуйт, колуна китеп түшүп калса, китеп окуу кичине жашоодо азайган да. Чындап айтканда китеп окубайт адамдар. Bir күндө 5 бет китеп окусаң, кайсыл китептен болсун? Сен bir айда 150 бет китеп окуйсуң. 3 айда bir китеп окуп бүтөсүң. Кайсыл китеп болсо да, Кур'ан-ы Карим оку, башка китеп оку. Ошон үчүн дүйнөгө ач көз болгондон илимге ач көз болгон, илим изилдеген жакшыраак.